قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا. Allah Teala sizler için, жалпы Müslümanlar için üç nerseni ıra görüt, alemi üç nerseni jek görüt deptir. Ira görgön, Allah Teala'm süygön, balkim oşonun pendesinden gütkön nesler emne desengizler, وَيَرْضَى لَكُمْ ثَلَاثًا فَيَرْضَى لَكُمْ أَنْ تَعْبُدُوهُ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. Jaratkanга ibadat kılgıla deptir. Janaga şerik koşpogla. Bugün çındığında biz gede musulmanbız dep jaratkan Allah deybiz dagı anan şerik koşabız. Gede arbaktardan surayız. Palança atanın arbağı koldosun deybiz. Şerik koşutabız. Kандай bir dengelde. Şirk dep aytat bugünkü күндө. Ошондой өзүбүз байкабай отуруп, балким кээде эмне Кудай Таалага ширк кылып койбой турган, кыла турган нерседен алыс болуу деп айткан экен дейт. Wa an ta'tasimu bihablillahi jami'a. Жана ошондой эле Алла Таалам сүйгөн, бизден күткөн нерсесин десе, жараткандын жиби деп айтат. Куранда ошоп келет. Bihablillahi деп айтат. Жараткандын жиби дегенде түз маанинде түшүнбөңүздөр. Бул дагы мааниси жараткандын Алла Тааланын биримдигинде, ынтымагында, динди карманууда, ынтымагыбызды бузбагандыкта, жараткандын жолунда, түз жолун карманууда бирге болгула деп атат. Мына ошондой биримдикти сүйөт дейт силер үчүн дейт. Андан кийин десе, "Вала тафаррaqu" бөлүнбөгүлө деп атат. Мына ушул нерселерди Кудай Таалам бизден күтөт экен. Жек көргөн нерселер эмне десеңиздер, Кудай Таалам бизден жек көрөт экен, жаман көрөт экен. Бизде ошол нерселердин болушун каалабайт экен. Кандай нерсе десеңиздер, ал дагы болсо, "Qila wa qala" айтыптыр, дептир, бирөө ушундай деди деп бирөөнүн сөзүн ташый берген, же негизи жок, эч кандай бир анын чындыгы жок, балким өзүм деле биринчи булактан уккан жокмун, элдин оозундагы эле бир сөздөрдү алып туруп, анан көрүнгөнгө жая бергендигим. Паланча жерде уктуңар, момундай дептир. Каяктан дептир? Билбейм, ким дегенин, бирок ошондой деген кеби уктум. Же болбосо окудум интернеттен, анан жайып баштайбыз ар күнгө. Ал сөздүн, ошол адамга айтылган сындын төгүнү, анын негизи чынбы, чын эмеспи, ошондой болдубу, болбодубу билбейт. Ошондой кыйла ва кала деген айтылыптыр, делилиптир. Андай экен, мындай экен сөздөн алыс болгула деп атат. Жек көрөм дейт. Туура болсо дагы бир адамдын жеке бир кемчилдиги болгон болсо, мусулман инсан канча бир мусулмандын айыбын жаап жашырган болсо, Кудай Таалам дагы сиз менен биздин жаап жашыргандыгыбыз үчүн айыбыбызды, биздин кемчиликтерибизди жаап жашыргандыгы жөнүндө хадистер келет, билесиздер. Андан сырткары ва касратус суал, экинчиси жек көргөн нерсеси көп суроо бере берүү, пайдасыз суроолорду сурай берүү. Ар кимден жөн эле суроо болсун деп эле суроо берүү, узата берүү. Бул некен, дурус эмес экен. Андан сырткары дейт ва идаатил мал, үчүнчүсү Кудай Таалам берген рызкыны, Кудай Таалам менен байлыкты, байлык бар деп эле, капчыгымда бар деп эле, менин счетумда бар деп эле көрүнгөн жака чача берүү дептир. Жөн эле жөн жайсыз эле чача берүү дегенде максат напсы үчүн чача берүү. Жараткан үчүн, Алла Тааланын ыраазылыгы үчүн бейбечараларга, колунда жокторго, муктаждарга, жетим жесирлерге чачсаңыз, канчалык көп берсеңиз, ошончолук көп сооп боло тургандыгын дагы баса белгилеп кетейин. Бирок жөн эле мал бар, акча тыйыным бар деп эле кээ бирлери бийик бир нерсени куруп коет. Эмне десе, акчам бар эле, жөн турбасын деп момунда чоң бир турбаны орнотуп койдум. Эмнеге орноттуң? Максаты жок, негизи да жок. Бир жерде жөн эле бир жемеге миллиондорду каржылап коет. Жок болсо автомашина жөнөкөй деле унаа алса болот, автоунаа алса болот, жок алтын жалатылган унаа алат. Малды чачуубу? Же алтын жалатылган, же алтындан болгон унаа менен жөнөкөй унаанын айырмасы барбы? Элдер мактасын деп, сонун экен деп айтканына караганда балким алтындан жакшыдыр да, бирок ал сиз менен биздин ахиретибизди бузат.